Балбай атаң Тоқойлунун оğlu, Балбай атаңдын таякелери, Балбай атаңдын таякесі Атаке Жырық деген киши. Тай атасы. Атаке Жырықтын кызы. Анан ошол Балбайдын эң тарыхы бул Эшкозо Эшим деген эки бир тууган болот. Булардын улуусуна кудалап келет. Кудалап коет Атакенин кызын. Анан ошентегенде анан күйөө баланы жиберсе, күйөө бала күйөөлөп келген жеринде тиги тышка баягы кыз менен бала жигит сүйлөшүп турган го. Анан тышка сүйлөшүп турган жайын, "Эй, Баурекил, ай биздин ай бир жерге келип калган турбайбы" деп айды карап ошентип айтканда, тиги келесе очалыш неме экен, барбаймын деп ошол эле замат кирип атасына, "Маган күйөөгө бере турган күйөө балаң бугудан тапкан деп атасың, ата, мен барбаймын буга. Мен буга барбаймын. Ай тааныбайт экен муну. Биздин ай бияка келгенде болгону жаратылышта бир эле ай да баарыбызга тийген" деп шанып келбей коет. Анан ошону менен албай, "Бая күйөөлөп келем, күйөөлөп келдиң болуп тур, айланайын, көрдүң колуктуң учураштың, бара кой" деп кетирбейт кайра. Анан кетирип ийгенден анан эмне болду? Ушундай болду. Анан бирөөлөрдөн кабар атар жиберсе, "Ой, ай тааныбайт деп кызым барбайм деп атат. Келесе окен деп айтты" дептир. Анан ошондо биздин кадымки эле Тилекматчы. Ошол Тилекмет аке барат. Тилекмет аке барып анан баягы "Жеңемди бербейсизби?" "Жок, калп айтып атам. Бул башка, бул эмеге келгендегиси, Атаке Жырыкка келгендегиси." Анан баягы Акжол деген киши, Акжол Күрмөндүдөн чыккан Акжол деген киши, ошол киши анан келет экен. "Мана Атаке Жырыкты мынтип кучактай алган Акжолумсуң" дептир. "Ооба, жеңемди бербейсизби" деген экен. "Эмесе күйөөнүн атын бур" дептир. Күйөөнүн атын бур дегенде инисинин атын айтыптыр. Шашып кетип. Анан ошол боюнча инисине тийип, анан жанагы балбайларды, жанагы балдарды балбак уулу деп коюп атпайбы? Ошол Атаке Жырыктын кызы төрөгөн балдар. Балбак уулу бүт бойдон. Ошондой Балбайдын эмеси ушул. Анан жанакы биздин Балбай атабыздын төрөлүшү тууралуу, Балбай атабыздын төрөлүшү жөнүндө Орнокхан атабыздын болгон мамилеси экөө тууралуу ошолорду айтып берсеңиз. Балбай атабыздын боюнда бар кезде Мойт ата үстөн чыгат. Ошондо талгак болуп жолборс. Айжан деген эне, Балбай атабыздын энеси. Ооба. Ошол энекебиз талгак болуп жинди болот. Талгакка чыдабай. Анан жинди болуп байлап коюшат. Эшик түрүлүү болот. Анан ошондо Мойт аке бараткан болот, баратканда көрүп, тиги Сынча акем келатат, чечкиле мени жүгүнөмүн деп тиги келин талап калат. Анан ошончо Сынча акем деп терге, ошонтесе анан болбой чечпей койгонго, анан ошондо аттан түшүп атып тиги келиндин боюнда бар талгак болуп турганын көрүп, анан ким Мойт чечкиле, бул бала жак аябаган керектүү бала бар турбайбы ичинде. Муну бул жолборстун жүрөгүнө талгак болуп турган турбайбы? Чечкиле деп чечтирип, анан өзү баш болуп жолборс издешкен экен. Өзү баш болуп жолборс издеп, жолборс таппай коюп аюу атышат. Анан ошол аюунун этин алып барып берип, аюунун төшүн сөгүп алып барып бергенде ошол балкылдатып аюунун тиги эмчегин соруп, аюунун төшүн соруп ошентип, анан ошондон жанагы балбайым жыкыйып бир моюн болуп калган аюудай болуп, мынтип бүткөн бою менен тең карап деп айтышчу. Азыр деле сүрөтү турат го, мынтип жыкыйып түп жака кетип бараткан. Бир вариантында Көкжалдын жүрөгү деп айтылат, бир вариантында Камандын жүрөгү деп айтылат. Анан Арстанды ошо жолборс таппай койгон деп айтылат ошол. Аюу деп айтышат. Аюу деп айтышабы? Аюу деп айтканын уккам мен. Аюунун ошо аюудай болуп, бир боюн болуп, эки жакта карай албай
бир моюн болуп калган. Аюунун Жолборс таппай койгон экен да. жолборс таппай коюшуптур. Мойтакем өзү баш болуп издешкен экен. Элге керектүү бала бар турбайбы? Жолборстун жүрөгүнө талак болуп турган турбайбы? Анан жолборс таппай коюп бары охотник ал кезде ушунун атка мингендин баары эле мергенчи болгон. О, Манас атабызда айтылат, Манас атабыз дагы ушундай энеси жолборстун жүрөгүнө талак болуп, жолборстун жүрөгүн алып келип берген деп айтылат экен го. Ооба, ошондой деп айтылат. Ал жеген үчүн жана баласы жолборстой чыгып атпайбы? А жебей калган үчүн биздики бир моюн болуп атпайбы, бирок ада эле баатыр болуп атпайбы? Ооба. Жөнөкөй этин жесе деле. Анан Балбай атабыз менен ошо Ормон хандын экөөнүн кастыгы ошо эмне болуп, кандай жолуккан, эмне болгон? Ал экөөнүн кастыгы мындай болот. Бул тайлары бияк болуп атпайбы, Балбайдын тайлары. Бул чүй. Ооба. Кемин. Анан тайларына барып учурашып келгиче мергенчилеп эле чыгат Балбай. Анан ошол мергенчилеп эле келсе, ошонун ортосунда бу Казакстандан эки баатыр чыгат, алардан дагы. Алардан чыгып, ал эки баатырды булар ууру кылып жүрөсүңөр деп, алар чынында эле мал айдай качкан кишилер экен алар. Ол да төгөнүп калгыр эме көнтөң атын онта эме. Ладно, истейм ага чейин, ананка чейин. Анан ошол кишилерди экен деп, анан Балбайды кармап алып, кулагын кесип, зынданга салып коюшат. Мен таякелерим ушак, мен жөн эле мергенчилеп келем деп айтса, такыр ишенбей коюшат. Тиги ууру деппи? Уурусуң сен. Мурун тети Казакстандан келгендер да ошентип. Алар казак бир туугандар кармалбай эле Балбайларды кармалып атат да, Балбай атабызды кармалып атабы? Казактарды кармап өлтүрүп коюшат даже. Ошондойбу? Өлтүрүп коюшат. Казак туугандарды. Анан ала канча жолу Сарбагыш уруусу. Ооба, Сарбагыш уруусу канча жолу малын уурдаткан экен да. Алар дайыма айдап кете берчү экен да. Ооба. Анан аягында колго түшүп, алар өлтүрүлөт. Анан экинчи мергенчилеп таякелерин издеп баратып эле тиги Балбай колго түшүп калып атпайбы? Да бирөө бар го анда жанында. Балбай атабыз же өзү эле. Анан ошол келгенден кийин анан мен кайын таякелериме келатам, анан мергенчилеп жүрөм, ишенбей орго салып коюшат. Кулагын кесип. Ошондон атылган турбайбы? Чунак кулак Балбай. Чунак кулак Балбай да ошондон айтылган. Аны жөнөкөйдө бычак менен кеспей, кыңрак менен кесишет. Чапкынын кесиндиси менен. Анан кесип орго салып койгондон кийин анан бир күнү байбичеси айтат: "Ай, бул бекер жердин тукуму эмес. Сен айткан ишенбей койдуң, Ормон. Сен менин тилим ал, бул баланы чыгар. Аттап тондоп жүрүп, дагы калган катканын сура. Тактап сурап туруп муну жөнөт. Сенин ажалың ушундан болуп калып жүрбөсүн. Ушул Балбайдан", дейт байбичеси. Ошентсе, койчу деп, жок койбой эле чыгар. Чыгарганыңда дагы аттап тондоп туруп жөнөт. Бирок кирип келатканыңда тай союп конокто. Кирип келатканда киреткан эшикти босогону, жер босогону момутуп буту менен кемирип басып киреби, же момутуп даан аттап киреби? Ушуну байкайлы. Чыгып кетип баратканда ошол босогону кемирип басабы, же аттап чыгабы дагы байкайлы. Анан кетип баратканда артын кылчайып карайбы, же карабай кетеби? Ушуну байкайлы. Эгер ошол үчөө тең төп чыкса, артын карабаса, тигил эшигиңди кемире басып кирип, кемире басып чыкса, ажалың ошондон, Балбайдан. Аркасын караса, аттап босогоңду даан аттап кирсе, анда дос болосуң. Эшигиңди кемире басып кирсе, артын карабай кетсе, ажалың ошондон деп айткан экен байбичеси. Анан так айтканындай, анан киргенде эшигин кемире басып кирет, деп карап отурушат. Кетип баратканда дагы аттап, тондоп, тай союп, коноктоп, ошентип анан кечирим сурап, ошентип жөнөтөт. Кетип баратканда дагы тиги аркасын карабай жөнөйт. Анан ошондо бу Төлөберди беле бирдеме деген кишиси болот, бу кимдин? Ормон хандын. Анан алыстан карап турат.
эмне кылат, аркасын карайбы, карабайбы, бирөө менен сүйлөшөбү, сүйлөшпөйбү, эмне кылат экен деп карапса. Эч кайда да жакта карабайт, артында карабайт, астында түп-түз койдон мелтирген какыйган бойдон кетет. Анан айтып келет. Орман ханым ошол таптакыр эч кай жакта карабай мелтирген бойдон түз бойдон кетти деп. Анан ошондо байбичасы айтат. Ичине кетти ажалың ушунда деп. Анан ошону менен бу катын бугуну чабамын деп эле кайра эле жылкынып эле ошонте берет Орман. Анан катын бугуну бассаң баскын дейт. Анан бул жана тезектөрөгө барганы, Төрөтайдын тезектөрөгө барып калган себеби ушул. Ошондо силер казак каркыр ажага менен кирип мага кол бергиниң. Мен көлдүн өйдө жагынан, ылдый жагынан өйдө карай туруп келейин. Сен ылдый карай кир, ортого алып туруп балбайды окум тукум менен тескей күнгөй менен каратып тукум курт кылабыз дейт. Идеясы ушундай болот экен да. Хорошо деп анан ошону менен анан сен антып атсаң анан болуптур деп анан тезектөрөнү уга салып, тезектөрөгө кетип атат ушундай деген экен. Эл жөнөтүлүптүр деп. Ал кезде деле баары бир баягы ат менен кабар болуп турчу окшойт го. Анан ошону дегенде анан жанагы Тилекмат жөнөйт. Тилекмат акеби? Тилекмат аке жөнөйт Казакстанга тезектөрөгө. Тилекмат аке барганда дагы таладагы эшигин кайтарган, коюн кайтарган кишилерден сурайт. Тезектөрө кайсы убактарда тышка чыгат, кайсы убактарда daarатка чыгат, кайсы убакта daarатканага чыгат. Анан ошол бош кезинде пайдаланыш керек да. Деп анан ошентип анан daarатканага баландай убакыттарда чыгат, daarат алганы баланча убакыттарда чыгат. Деп ошентегенден деп анан аңдып карап туруп анан акча тыйын бирдеме берип мени киргиз коросуна деп кароолчуларына акча берип анан тезектөрө ким Тилекмат кирет. Кирип карап турганда анан daarатканадан чыгып чайнегин колуна алып анан daarат алып басып келатканында анан ошондо теге салам айтып текемаңда иш чыгып эмес экен ал кишинин астынан. Анан аркасынан алып кучактай калып салам айтып сизге жарашыктуу сый кыз бар деген экен. Ошондо эле кыздарга ханда бекте кыз бар деген жерге Маметтен да бардыкты токтотуп коюп кана айтчы дейт экен. Ошол кезде кана атың ким дептир, Тилекмат дептир. Эмесе Тилекжан айтчы азыр сөзүңдү жанга барыңды дегенде сизге ылайык сый кылганга мыкты бир кыз чыгып калды. Ошону айтып сизге дайындап келгин деп жиберген. Көлдөн буга элинен келдим деген экен. Ошондо дептир. Анан ошондо 9 бияктан 9 киши барыптыр кейминдечи. Анан барып Кенен Сары Орузбай деген казактын эки немеси ууру деле экен, баатыр да бар экен. Анан аны өлтүрүп коюшкан экен булар. Кенен Сары дегени Кенен Сары Орузбай. Кенен Сары Орузбай. Анан Кенен Сары Орузбай. Жана улам эстеп аттабам дебедимби? Анан ошону менен тиги Кенен Сары хан башка да. Кенен Сары Орузбай деген бул өзү казактан чыккан эле жөн эле бул казактын кыргыздан эле малын айдап барып жүргөн эле. Жөн эле ууру. Жөн эле баатыр. Кенен Сары хан башка ал, Жок, Кенен Сары, анан мен билген Кенен Сары болсо бул жөн эле ууру мал айдаган эле. Анан эми баягы биздин арасында мыкты болсо мыкты болор, анан бирок жигиттерин жиберип тигин алып кел, муну алып кел деп эле айдатып кыргыздын малына тийип кете беришкен. Анан ошондо Тилекмат акени бугурусунан жиберип атат, тияка. Бугу көлдөн жиберип атпайбызбы? Анан Тилекмат аке ошентип айткандан анан Тилекжан кайра айтты сөзүңдү деген экен. Анан сизге ылайык бир сулуу кыз чыгып калды, ошону сыйга тартууга алып келдим деген экен. Болуптур эмесе деп. Анан эки боз ит тигип коюп, бирөөндө өзү жашап, бирөөндө баягы конокторун киргизип койгон экен. Бака-шака жыргап, жөн эле өзүнчө каткырып, баягы бул кеминден барган 9 киши өзүнчө дардалактап аткандан анан ошондо айтат. Тиги кишилердин арасына моуну киргиз деп. Тилекмат. Киргиздирип баягы 9 кишинин үстүнө. Анан бапырактап эле ойду айтып, тоон айтып анан сен кайдан келдиң, катын бугу ал эле, бул эле, мен көлдөн келдим, катын бугу ал эле, бул эле деп кирген го. Ким айтат ошондо? Тилекматты.
Анан ошентегенде анан бул кеминдик 9 кишини жанагы. 9 кишини анан тиги үстөмдүк кылып келет. Ай, кайсы бетиң менен бүгүн жаркылдап бу жерде конок болуп отурасың? Кененсары Орузбайды кайда? Кененсары Орузбайды өлтүрүп коюп, кун төлөгөндүн ордуна келип бүгүн култуңдап силер кандай жыргап отурасыңар? Уялбайсыңарбы? Эй, казакка кантип бүгүн кекиртегенен казактын чайын ичип, казактын токочу кантип кекиртеңерден өтүп атат. А булардын Кененсары Тилек Матаке айтып атат да? Иә. Тилек Матаке айтып атабы ошентип? Силер бу Орузбай менен тиги Кененсары Орузбайдын сөөгү кайда? Кененсары Орузбайдын өзү кайда? А сен кайсы бетиң менен мактанып атасыңдарга? Кайсы бетиң менен жыргап чайын ичип отурасың, кекиртеген кантип өтүп атат дегенде эле, деп ошентегенде эле анан урушуп кирбейби? Тиги кишке эле барып баланча кайда, түлөнчө кайда деп эле баягы казактан жоголгондун баарын эле бүт буларга шыккап эле жанагы Кененсары Орузбай экөөнө кошуп эле тигине да муну да эле бурлап эле кириптир да. Анан ошентип кирген соң анан айтат, тыңшап тургандары. Ой, билбейм, жанагы киши киргенден кийин эле Кененсары Орузбай кайда? Анын баарын өлтүрүп коюп анан түштөн бүгүн келип дагы кол сурап отурасың, кайсы бетиң менен тамак ичип, кайсы бетиң менен чай ичип отурасың, наны кантип өтүп атат кекиртегиңен. Эки илегиң баатырын өлтүрүп койдуң эле. Кантип ошолорду унутуп коюп, ошолордун арбагын сен чай менен ичип отурасың жыргап. Деп эле ушинтип урушуп атат. Тигилер тиги 9 кишинин жаагын басып атат деп берки киши үстөмдүк кылып атат дептир. Тиги киргенден кийин тигилерди улам сүйлөгөнүн жаагын басып атат. Сөз бербей атат берки киши күчтүү жалгыз болгон менен тигилерге моюн бербей атат деп. Анан эмесе анда ошол кишинин өзүн бери чыгарып келген, же жалгыз тигилерди кое турсун анда дейт. Кое тургула деп. Анан тигилер Кененсары Орузбайды тапкыла дей баштаганда тигилер өздөрү эле кетели дей баштаптыр. Ой, биздин сапарыбыз карыды окшойт, биз кетели деп атат дептир бирөө. Мына көрдүңүзбү? Далилдеген киши болгондон кийин кача баштады конокторуңуз дептир. Анан ошол дегенде Кененбай менен Орузбайды кайдан билесиң дегенде Кененсары Орузбай деген силердин казактан чыккан баатырлар ушинтип мал тийип келип антип мынтип жүрчү беле, жүрчү. Ошону ушулар ормон карматып алып, кулак мурдун кескилеп жатып, кыйнап жатып өлтүргөн. Кайда кеткенин силер билбей калгансыңар. Жылкы айдап келгенине гана машыр болгонсуңар, ал кай жерден өлдү, ким колду болду. Аны силер билген эмессиңер. Мына мен билем. Ошол эки баатырыңар так ушул жерде ошол ормон өлтүргөн дептир. Аткар жөнөт. Тилекмат жанымда отурупту да, Тилекматты алып калып 9 кишини анан аткартып кетти. Кетирип. Анан кеткенден кийин анан отуруп анан кана болгон сырыңды төкпөй чөчпөй айт дейт. Анан болгон сырын ушундай кыз бар, ушундай тигиндей мындай деп анан бирин айткандай анан болуп эмесе. Макул анда. Через каркыра барамын, тойлоп, ойлоп анан алып кетем деп анан. Ошол жанагы кудургунун өрдөшү могу жер кенен го. Кудургудан чыккандай анан мүздөн өйдө жагында жайылып кетет го. Баш жагы уш болуп. Анан ошол жерде ошо жайыкка анан алтын ишбоз тиктирет. Ал даярлар. Тиктирип анан ошол жерде анан 30 күнү той болот. 30 күнү той кылып анан алып кетет каркырага чейин. Субан деген жанагы кимдердин бауыреке Эсенкандарды таанысыңбы? Эсенкан калыктарды, Ойталбектердин аталарын. Жок. Ошол Таштанбек уулу Субан деген кишинин аялы абдан жакшынакай кара чач деген киши экен. Абдан Татмакай дагы анан Илберинки дагы ушундай экен. Ошолорго баягы кыз күйөөгө чай куйдуруп берген жеңеси болот экен. Жеңеси болуп анан 30 күнү тоюн бүткөндөн кийин анан алып жөнөйт. Жөнөгөндө эжекени алып жөнөгөндө ошол каркырага чейин барып түптөн өтүп. Анан эс алышат. 2 күндөн кийин жибермекпи, 3 күндөн кийин жибермекпи, жибермек экен да. Кайра биз ошондо кетебиз. Анан ошол 2-3 күнгө чейин чогуу жерде туруп узатып барат. Анан өздөрү кетмек да. Анан өздөрү кетпей эле баягы келиндин татмакайлыгына, анан шамдагайына, анан адамкерчилигине карап туруп, жактырып, жеңесин кошалып кетели деп пикирлери бузулат тезектеп. Анан пикирлери бузулуп, жеңесин кошалып кетмей болуп, анан ошентип анан тиги киши Субан билип,
Bu geçigip kaldı. Geç öyle geletele. Bugün keçeyin yok koy. Ben kovalap çeteyin. Devanan canıdan cügün cüktep üylörün çeçip atkan kezden son var kıladı. Бул өзүнүн келинчеги де күйөөсү. Ana oşan degende vay ake biz cengeni hazır cügüzü cüktep alıp durup kayınsıntısı menen koştoşturup koyup biz bir yaka cengeni tiyaka uzatarla dep atkanbız deptir. Kүйөөsü var mı salıp gitmeyek. Koşalıp gitmeyek cengesi. Anan koşalıp gitmek eken anan emesine kızgıp tatma kayına, şamla kayına adam kesişine kızgıp. Anan mümkün canında bazı pek koyturdu. Ооба. Anan oşonu menen anan kempirini içti alı onan kayra geliptir. Mana oşonu menen törökte ece tiyakka varıp aldayarkan sulayaman kan degen iki balаны töröp balları çöң oyup jakşına kaybolup turuptu. Bu revolюция убагында кайра келатканда Анан ошондо эме болуп калды да, сөзүңүзгө аралжы. Ормохан атабыз мындай айтканда Балбай Батырды чабам деп тияктан кол Чабам сурап деп даярданып атканда тиягынан Тилекматакке барып болбой калды. 9 киши барып. болбой калды бирок. Болбой калат анан баары бир эле катын богуну чабышым керек, баары бир эле катын богуну чабышым керек деп баягы ээликкен боюнча барат. Өзү эле. Колдору менен барат. Колдор ошо. Анан колдору менен барып мен Балбайды жеңип келсем, ал бул жердеги ээлигимди алмак эле. Bir жерине тийбей эле сразу эле күчтү жоготпой Балбайдын өзүнөн баштайлы деп барышат. Анан ушинтип орман келатып дейт дегенде Балбай алдына эме жиберет, киши жиберип чабарман жиберип, ай тооташ көрүнүп каласыңар, токой аралап келгиле деп. Токой саздак да. Сазга салып коюп. Тигилердиби? А бул жерде кеминде саз жок да. Ооба. Анан бул сазды көрбөгөн кайран достор Көлжек менен келет го. Чын эле. Чоң жол менен барсак, төш беттеп барсак, бет ачык көрүнүп калабыз чын эле. Чын эле токой менен барсак, көрүнбөй чабат турбайбыз, анан барып токойго киргенде сазга тыгылат. Чөккөнү чөгөт. Ана мына болуп анан ошентип өзүнүн эле колу кемий баштайт. Анан ошондо бир мынчалык болгон. Чапкынын эмесин курчутуп алып, жеңине ката кирет. Балбай ата. Балбай. Аба эскиге де бар да. Анан ошону менен анан кирип бетме бет чыгып анан экөө согуша турган болгондо мындай эле кол бетме бет эле кол менен жеңишели деген го. Деп анан ошентип неметкенде баягы колуна кармамыш болгонго да колдун да дебегенде колуна келетчүт да. Шакмалып алган дейт. İçine malı algan soň keyin anan tabarsık aralata sokkan eкен de. Tabarsıgın aralata içe gardı tabarsıgı menen jarasay tolup atpayбы. Anan uşu jerde janagıraki Boronbay деп atpayбызбы? Ооба. Oşo Boronbaydın gelini oşo Orman Xandын bir kız eken. Anan Boronbaydı eşteke kıla albayt da. Jejde tugana tartalbay, je kudasına tartalbay. Ооба. Anan kızın jiberet balıp ataňby jaralar bolup turup alam eme. Alıp gelip bağıp antimitip anan oğuldu oldu. Anam bayağı kan söylentiğinde mındayın sorup alıp taştap tükürüp bir deme kılıp abrabotka savantimin deyinse tavarsıklar olay sayı otpayım da ayalar sağlayan eşteki boğu jine aralaşıp kalan hemen kantıp tazalayalım. Jebraç bol boğundan giyin. Anan eştekesin tazalayalbay onan ölüp Boronbaydın üyünün anan oşon söğüncükte onan çiğayıp gelip dönmen eken.